Жогорку билими жок, бирок дүйнөнү дүңгүрөтүп, ийгилик жараткан адамдардын саны арбын. Алардын катарында Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Стив Джобс да бар. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон бул адамдар жогорку окуу жайларын ар кандай себептер менен бүтпөй калган. Өзүнүн миллиарддаган байлыктары менен дүйнөгө аты чыккан айрым ишкерлердин орто мектепти да аяктабаганын көпчүлүк биле бербесе керек. Орто мектепти аяктабай, бирок дүйнө жүзүн багындырган белгилүү миллиардерлер. Биринчи, Амонсио Ортего, Яндекс компаниясынын негиздөөчүсү. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмесинде экинчи орунда турат. Байлыгы 57 миллиард доллар деп айтылып келет. Белгилүү испаниялык бизнесмен Амонсио Ортего кедей үй бүлөдө төрөлгөн. Анын апасы ар кимдин үйүн жыйнап иштесе, атасы кара жумушчу болуп, темир жолдо эмгектенген. Бала кезинен жокчулуктун даамын татып, эңсегенине жетпей чоңойгон. Дүйнөгө атагы чыккан Zara, Massimo Dutti, Osho бренддеринин атасы аталган Амонсио мектепти 13 жашында таштоого мажбур болгон. Мектеп босогосун аттабай калган болочоктогу миллиардер тигүү цехине жүк ташуучу болуп иштеп калган. Убакыт өткөн сайын тигүү иштерине аралашып, текстиль дүйнөсүнө кызыгуусу артып, жакан тигүү цехин ачкан. Андан соң 1975 жылы ал жубайы менен биргеликте эң алгач Zara дүкөнүн иштетип баштаган. Азыркы учурда жогоруда аты аталган бренддер дүйнөгө таанымал болуп, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө сатылат. Экинчи, Ли Кашин, Shine Group компаниясынын негиздөөчүсү. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмесинде 8-чи орунда турат. Байлыгы 31 миллиард доллар. Ли Кашин 1928 жылы 13 июнда төрөлгөн. Супермен атка конгон Азиянын эң беделдүү ишкерлеринин бири карапайым мугалимдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 10 жашында коркагучу оорусунан айыккан Ли атасынан эрте ажырап, өзүнүн жанын өзү багууга аргасыз болуп мектептен чыгып кеткен. Алгач ал саат сатып иштей баштайт. Көп өтпөй, желим гүлдөрдү чыгаруучу ишканага жумушка орношкон. Ал ден соолукка зыян экенине карабай 7 жыл бою күнүнө 16 сааттан эмгектенип, азыраак акча топтойт. Өзүнө акча топтогон соң, ишканадан кетип, гүлдөрдү сатып иш баштаган. Ал эми 1950 жылы 8700 доллар капиталы менен желим буюмдарды чыгарган Shine ишканасын ачкан. Ли Кашин учурда дүйнөгө белгилүү Shine Group империянын башчысы. Үчүнчү, Франсуа Пиано, PPR, Final Pretimes Redoubt компаниясынын негиздөөчүсү. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмесинде 50-чы орунда турат. Байлыгы 15 миллиард доллар. Франсуа Пиано кембагалдардын үй бүлөсүнөн болгондуктан эс тартып калган маалда кордоштары, классташтары дайыма кемсинтип, мектептен кетүүгө аргасыз калган. Белгилүү француз миллиардери Франсуа Пиано 1936 жылы 21 августта төрөлгөн. 2-3 жылдай ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн Пиано 3 жылга Алжирге акча табуу үчүн барган. Ал жактан акча таап келип, 27 жашында өзүнүн алгачкы Piano Group ишканасын ачкан. Бул ишкана жыгачты кайра иштетүүчү компания болчу. Дүйнөдөгү белгилүү байлардын катарын толуктаган Франсуа Пианонун айтымында, бир дагы мектеп акча табууга үйрөтпөйт. Бул сабакты жашоодон ар ким өз алдынча өздөштүрөт. Ушул сыяктуу жаңылыктар менен Жылдыз ТВ каналынан таанышсаңыздар болот. Видео жакса лайк басыңыздар. Каналга катталып, кийинки сандагы жаңылыктар менен ортоктош болуңуздар. Сиздер үчүн мен Кудайбердиева Нуржан.